класстагы алгачкы сабактар бүгүн аяк оона айынын 4-тү. Балдар, биз силер менен эсиңерде болсо керек, 2 класста сентябрь, октябрь, ноябрь деп жазган болсок, 3 класстан баштап кыргыз тилинде число жазууну үйрөнөбүз. Сентябрь айы кыргыз тилинде аяк оона айы деп аталат. Бүгүнкү биздин силер менен биринчи өтүнүүчү сабагыбыз кайталоо. Балдар, мына бул жерде биринчи көрүнүктө сүрөттө карайбыз. Ким менен кимдин учурашып турганын көрүп турабыз. Бала менен бала. Буларга ат коюп алсак болот. Ал эми экинчи сүрөттө мугалим жана окуучунун саламдашып турганын көрүп турабыз. Экинчи көрүнүктө суроолорго жооп бермей. Сенин атың ким? Как тебя зовут? Менин атым Назира. Меня зовут Назира. Фамилия ким? Как фамилия? Моя фамилия Мамбеталиева. Үчүнчү суроо. Канчанчы класста окуйсуң? В каком классе учишься? 3 класста окуймун деп ооздеги жооп берсек болот. Өз алдыңарча сүйлөшүп улантсаңар болот. Балдар, биз силер менен апта күндөрүн так үйрөнгөнбүз. Мисалы, апта күндөрү дни недели: дүйшөмбү понедельник, шейшембе вторник, шаршембе среда, бейшембе четверг, жума пятница, ишембе суббота, жекшембе воскресенье. Силер менен балдар, биз апта күндөрүн эсибизге салып алдык. Анда эмесе китебиңердин 3-чү көрүнүшүн карайбыз. Апта күндөрүн эске алдык балдар силер менен. Азыр күндөлүк дептерибизди ачып, ичине мына 3-чү көрүнүшүнү толуктап жазып үйрөнөбүз. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби. Силер экрандын ар жагында өзүңөр кайталайсыңар балдар. Үчүнчү күн кандай болушу мүмкүн? Шаршемби. Төртүнчү күн бейшемби. Бешинчи күн жума. Алтынчы күн баштангасы экен, демек ишемби. Андан кийин жетинчи күн баштангасы жек. Андан арылайбыз жекшемби. Эмесе балдар, дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазып, андан соң 3-чү көрүнүктү деп жазабыз. Менен кошо балдар дептерге жазабыз. Экинчи күн бизге кайсы күн? Шейшемби. Бул жерде кайсы таңдарды коштук? Биз кайсы мундарды? Шем деген мундун астын сызып коебуз,
жашыл ручка менен сызабыз балдар. Балдар, мынакей 3-чү көнүгүүнүн калганын өз алдыбызча көнүгүү дептерибизге улантып жазабыз. Андан кийин балдар китептердин 4-чү көнүгүүсүн карайсыздар. Балдар, 4-чү көнүгүүдө бизге схема берилген. Жайкы каникулда ким кайда болду, эмне кылды жана кандай эс алды деген. Мисалы, кайда болдум? Мен жайкы каникулда айылда болдум. Мен жайкы каникулда шаарда болдум. Мен жайкы каникулда жайлоодо болдум. Ушул сыяктуу жана башка балдар. Андан кийинки экинчи сызыкты карайбыз. Эмне кылдым? Бул жерде бизге үлгү берилген балдар. Мен жайкы каникулда эң сонун эс алдым. Болбосо мен жайкы каникулда китеп окудум. Болбосо мен жайкы каникулда сууга түштүм. Андан кийинки үчүнчү сызыкты карайбыз. Кандай эс алдым дейт? Мына бул жерде бизге үлгүдө көрсөтүп турат. Мен эң сонун эс алдым. Мен көңүлдүү эс алдым. Болбосо мен орто эс алдым десек болот. Силерге үйгө тапшырма балдар. Мына ушул схемага карап, өз алдыңарча үлгүгө таянып 3 сөйлөм жазасыңар. Каникулда кайда болдум, эмне кылдым жана кандай эс алдым. Мына үлгүгө карап жазабыз балдар үй тапшырманы. Анан Google класстан